Тоокту сойгондо терисин ажыратабы же ажыратпайбы? Терисин ажыратпаса макру эмеспи дейт. Жок, эчтеке болбойт. Негизи тоокту сойгондо ошол эле канды чыгарып бериш керек. Жана ичеги карындагы нерселердин баардыгын чыгарып коюш керек, болду. Анан тооктун ошо эстегенде путтары жейилбейт биздей. Тумшук, бут булары жейилбейт. Калган эттер алхамдулилла жейиле берет. Эстегенде мындай жөн эле бош жүргөн тоок болсо, биздин шариятыбызда ушуну айтат. Аны бир 3 күнгө кичине бир камап коюш керек. Себептен тоок ар нерсени жей берет да. 3 күн ошол жерге жөн эле өзүнүн жеми менен суусун берип турса, 3 күндө бул толук тазаланып калат экен да. Бул бош жүргөн тоок болчу да. Демек жей турган болсоңуз, ошо кайсы тоокту жейсиз, ошону алып туруп кичине камап коюң. Ал нар жакта бир нерсени жеп жүрө бербесин. 3 күндө толук Алла Тааланын өкүмү менен булар бардыгы тазаланып калат экен да. Устаз, жаназа намазынын окулуу тартиби айтып бериңизчи. Анткени бизде жаназада имам такбирлерди айтканда элдер баштарын көтөрүшөт. Ушул туурабы? Жаназада туугандар, өзү жаназа фарзы кифая булду. Бирок жаназада 4 фарз бар экен. 4 такбир, 4 фарз бул. 4 рекеттин ордуна турат бул. Ки 3 эле такбир айтып койсо, намаз болбой калат. 4 такбир фарз, билип алыңыздар. Ошо имамга дагы, аркасындагы адамдарга дагы фарз ошол. Имам Аллаху акбар дегенде биз Аллаху акбар деп турабыз. Ниет кадимкиден Аллаху акбар. Аны кээ бирлер туура айтат, мына жерде башын минтип эле коет. Имам Аллаху акбар дейт, бул минтип эле коет. Ал менен болбойт. Ал менен болбойт. Демек, биз жаназанын дуасын дагы үйрөнүшүбүз керек. Бул намаз. Намаз үйрөнгөндөй эле үйрөнүшүбүз керек. Биринчи ниет кыласыз, Алла Таалага мактоо, пайгамбарыбызга салават, ушу өлүккө дуа. Калыс Алла үчүн имамга ыктыда кылып Аллаху акбар. Аллаху акбар дедиңиз. Андан кийин субханака Аллахумманы окуйсуз. Намаздын ичиндеги дейли. Бул дагы бир Аллаху акбар дейт, экинчи Аллаху акбарда. Андан кийин сиз пайгамбарыбызга салават айтасыз. Намаздын ичинде Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад. Кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим иннака хамидун маджид. Дагы Аллаху акбар дейт, сиз дагы Аллаху акбар дейсиз. Андан кийин дуа кыласыз. Чоң кишилерге эркек аял экөө окшош эле. Аллахумма гфирли хаййина ва майитин ахырына чейин. Жаш балдарга болсо кичине бөлөгүрөк. Уулга бөлөк, кызга бөлөк. Андан кийин Аллаху акбар дейт, Аллаху акбар дейсиз, салам берет, бүттү. Эгерде сиз жаназага кеч келип калсаңыз, экинчи же үчүнчү же төртүнчү такбирге үлгүрүп калдыңыз да, алар баштап берген экен. Анан кирип атканда имам Аллаху акбар дегенди күтүп турасыз. Ага чейин мындай кошулуп кетпейсиз. Имам Аллаху акбар дейт, сиз Аллаху акбар дейсиз. Ошодон кийин имам салам берген болсо, сиз билдиңиз, төртүнчү такбирге кошулдуңуз да. Демек, мойнуңузда да 3 такбир бар экен. Сиз салам бербей туруп 3 такбирди айтасыз. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, анан салам бересиз. Түшүнүктүүбү? Мына маселелерди билип алайлы. Эгерде жаназа ушундай да, дарат жок болуп калды. Сууга барып келгенге чейин жаназа окуп бүтүп коюшу мүмкүн. Ошол учурда таяммумга уруксат берет. Сразу таяммум кылып, мүмкүнчүлүк сизде ден соолугуңуз деле жакшы. Болсо кеп ушундай убакытты уткуруу бересиз. Дарат алып келгичекти жаназа намазы өтүп кетет. Ошол учурларда мынакей таяммум кылып үлгүрүп калат. Бирок баягында эгерде 2 такбирден имам Аллаху акбар күтүп турасың да, Аллаху акбар деди эле, Аллаху акбар дедиң да. Андан кийин дагы окуду дагы имам дагы бир Аллаху акбар деди. Сен да кошо Аллаху акбар, значит, сенде 2 Аллаху акбар калды. А сен баба субханака Аллахумма салаваттарды аларды окубайсың уже. Себеп кечип кетесиң. Имам салам берди, билдиң канча Аллаху акбар айттың имам менен. 2 Аллаху акбарга кошулупмун, болду. Анда имам салам бергенден кийин салам бербестен туруп Аллаху акбар экөөнү айтып, анан салам бересиз. Канча болсо. Кой сойгондо бисмиллахи Аллаху акбарды айтпай союп койсо, же болбосо бир аз динден алысыраак киши сойсо адалбы дейт. Жок, кой сойгондо бисмилла Аллаху акбар деш керек. Айтпай койсо адал эмес. Жүрөгүндө бар эле унутуп калды, эсинен чыгып калды дагы сою берди. Бирок жүрөгүндө бар эле. Бул атайла унуткан жок да. Ушуларга эми болот, бирок макру деп айтат ушуну дагы. Эгерде атайла эле таштап койсо, же билбесе, ал адал эмес. Атайла таштап койсо жөн эле арам. Банктагы рассрочка тууралуу айта кетиңизчи, адалбы? Ислам принцип каржылоосу менен эгерде бере турган болсо, ошонун жолдорун, эрежелерин, шарттарын эске алса адал.
башкасы адал эмес. Мен атамга акыл үйрөтүп коем. Ак болуп калбаймынбы, өзүм коркомун Алладан дейт. Жо эми атага мындайча айтканда бир мугалим болуп албаш керек. Бир керек нерсе боло турган болсо айтып койсоңуз, ага пайдалуу да. Анын деле сыймыгы да. Акыл үйрөткөндөй эмес, ага мындайча айтканда сөздү айтканда үстүртөн таштабай, астыдан сунуш кылып айтып коюңуз. Ата мындайраак болсо керек. Сөздү. Ушундай болсо жакшы болот эле. Мен ушундайды уктум эле. Өзүнүн баягы атага айта турган сөздүн таризин сунуш иретинде айтыш керек. Мындай, андай эмес, мындай дебей, өкүмдөй эмес, сунуш иретинде. Буйрук иретинде эмес. Вот ошондо акыл үйрөткөндөй болбойт. Болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир жолу сахабалар менен отуруп бир суроо берип калды. Момунга окшош дарак. Кайсы дарак депчи? Мен бирөө мунчукпай отуруп калышты, таппай калышты, бирөө паланча дарак деди, түкүнчө дарак деди. Жок, андай эмес деди. Абдулла ибн Умар разияллаху анхунун баласынын аты Абдулла болчу. Ошол айтайын деп анан уялды. Дагы айтпай койду. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал курма дарагы деп айтты. Анан кайтып келатканда атасына айтып атпайбы Абдуллачы? Умар разияллаху анхунун баласы. Ата, мен жүрөгүмө келди эле ушунун жообун айтайын деп аттым эле. Бирок уялып айтпай койдум дегенде Умар разияллаху анхунун баласын урушту. Сен айтып койбойбу элең? Сен айтканда мен сыймыктанат элем. Мен үчүн чоң сыймык шарап болот эле. Ошончо сахабалардын арасында мына менин балам жооп берди депчи. Бул акыл үйрөтүү эмес. Эгерде биле турган болсо, айтып койсо, бул жакшы нерсе болот. Көп учурларда пайдалуу болот. Бирок атага бирок түзмө-түз болгондо баягындай дагы бир айтып коеюн, башкаруу. Сен канча акылдуу болуп кетсең дагы, канча билимдүү болуп кетсең дагы, канча мансаптуу болуп кетсең дагы, атаң карып калса дагы, атаңда андай билим жок, мектепте эле бүткөн, бирок ага мындай тигиндей деп буйрук иретинде айтканга мүмкүн эмес. Сунуш иретинде айтканга уруксат. Жума намазында жашы жетпеген балдарды ээрчитип келип, алдыңкы саптарда атасы менен турат. Анан жаш бала пикир чачыратат. Ошондо намаз бузулабы? Ошону чечмелеп түшүндүрүп бериңизчи. Кандай пикир чачыратат? Алланы эстеп тура бериңиз, пикириңиз чачырабайт. Бирок өзү туура болот эле, эркектер алдыңкы сапта балагатка жете электер. Андан кийинки сапта. Биздеги шариятыбызда ушундай да, эгерде сап тура турган болсо имам, эркектер, балдар, анан аялдар да өзүчө. Бирок балдардагы карап тургула мындай маселе да. Жумага өзгөчө, балагатка жете элек болсо, аны жүдөтүп кыйнап не кылат эми? Азырындай, тем более мына коронавирус тополоң болуп атса, ошо окшону иншалла жумага балагатка жете электи теге эле коюп берсе болот. Анан болбой турган болсо, сиз бир чекерак туруңуз, ошо адамдарды неме кылбай, ыйлабай турган болсо, жаш балдар болбойт. Жаш балдар, акылынан кеткендер, зара кылып коюшу мүмкүн. Ал мечиттин ал жердеги килемин каяктан ким тазалап, ким жууп өтөт?